Айланасы көртөндүрүлүп, жапжашыл бактарактар менен курчалган бул жер Эркиндик бульвары менен Чүй проспектисинин кесилиши. Бул көчө аркылуу күн сайын жүздөгөн адамдар жумушуна жөнөйт. Алардын арасында агартуу министри Догдургүл Шаршаевна дагы бар. Азыр саат таңкы 6:30. Бул убакта көпчүлүк адамдар таттуу уйкуда жатса, ал эми агартуу министри иш күнүн жөө басуудан баштады. Саламатсызбы, кутмандыгыңыз менен? Саламатчылык. Алгачкы эле суроом, сиз ар дайым ушинтип жумушка иш күнүңүздү жөө басуу менен баштайсызбы? Мүмкүнчүлүк болгондо эле жөө басам, сөзсүз түрдө. Анан кечинде да жөө кеткенге аракет кылам. Ошондо ынтымак ордо тараптан басып келип, бульвардын башынан баштап, анан жумушка чейин жөө басып бармай. Андан тышкары кечинде дагы ушундай сөзсүз түрдө жок дегенде темир жолго чейин басып баруу, айрым учурда түштүк магистралга чейин жөө баскан учурлар болот. Таңкы сейилден кийин министрдин алгачкы багыты улуттук биринчи радио болду. Ал жакка чейин жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен жөө басып барды. Эфир учурунда 12 жылдык билим берүү системасы талкууланып, жарандардын суроолоруна жооп берилди. Ошондой эле реформанын максаты жана жыйынтыктары тууралуу маалымат дагы айтылды. 10-класстар, ал эми 9-класстардыкы 136 миңдин тегерегинде бүтүп атат. Негизги көйгөйлөрү биринчи эмне үчүн кыргыз тилинде балдарыбыз көп жакшы окубай жатат, кыргыз тилин үйрөтүү, окуу китептери боюнча берди. Эмне үчүн силер 6 күндүктү 5 күндөн 6 күнгө өтүп атасыңар деп көпчүлүгү мындай толук маалымат алган эмес, ошол боюнча берип атат. 12 жылдык боюнча берди. Анан жана биздин профилдик билим берүү системасын колдоо боюнча дагы жакшы мындай жактырууларды белгиледи да. Ошондой эле быйылкы окуу жылында 6 күндүк окуу тартибине өтүүнүн себептери айтылды. Жалпысынан жыл ичинде мындай формат 8 жолу колдонулат. Бул өзгөрүү башталгыч класстарга тиешелүү эмес. Бүтүндө ири чоң мобилизациялык тарыхый окуяларда ошо балдарга окуу процессине мындай тоскоол болбош үчүн 15 сентябрдан баштап биз жаңы окуу жылын баштайбыз. Анан баякы сааттарды жылыштыруу, ыйгарыштыруу менен жаңы базистик окуу планды даярдап чыктык. 8 күн мектептин шартына жараша күн узаргандабы, күн жылыгандабы алар бирден саат жылына 8 гана күн 6 күндүк менен окушат. Эфир аяктагандан кийин Догдургүл Кендирбаева күнүмдүк ишин улантты. Министрликке келип, кабинетине кирерден мурун ал биринчи кабаттагы өзгөчө бөлмөгө баш бакты. Кандайсыңар? Жакшы ойноп атасыңарбы? Министрликтин биринчи кабатындагы бул бөлмө кадимки иш бөлмөлөрүнөн айырмаланат. Анткени бул жерде жыйындардын ордунда балдардын күлкүсү жаңырып, документтердин ордунда балдардын оюнчуктары турат. Тагыраагы 2024 жылдын март айында ачылган бул Бөбөктай борбору министр Догдургүл Кендирбаеванын демилгеси менен түзүлгөн. Бул жерде ушул министрликте иштеп жаткан кызматкерлердин балдары убакыт өткөрүшөт. Бир караганда жөнөкөй көрүнгөн мындай шарт кызматкерлер үчүн маанилүү колдоо болуп саналат. Эки кызымды алып келем. Бирөөсү 2 жаштан өтүп калды, экинчиси 5 жаштан өтүп калды, уже 6 жашка чейин деп калды. Бул жакта дагы уже 1-2 жылдай болуп калды, ошо келип бул жакта тарбияланып атышат. Мындай жардам өтө чоң да, себеп дегенде балдарын биринчиден жаныңда, экинчиден карай турган көзөмөл бар, үчүнчүдөн тарбиячылар, волонтерлор бар. Анан өз жумушка өз учурунда кетип, анан иш көп болгон учурда мындай бул жакта каралашкандагы адамдар абдан чоң жардам. Бөлмөдө улуттук стилдеги өнүктүрүүчү оюнчуктар, ошондой эле чыгармачылык бурчтар, мындан тышкары бардык шарттар дагы түзүлгөн. Түгүл Дуалдын өзүнө дагы сүрөт тартууга болот. Баары көрүнөрү интерактивдүү. Кийими дагы, занавескалар дагы, доскасы дагы иштейт. Мунун астында дагы оюнчуктарын катышат. Бир эле комната. Канча баланын тагдырын чечет. Борбордо балдар 2 сааттан 10 саатка чейинки убакытта боло алышат. Аларга мектепке чейинки билим берүү адистигинде окуган студент-практиканттар карашат. Бул борбор ата-энелер үчүн ыңгайлуу шартты түзүп, балдардын коопсуз убакыт өткөрүүсүнө багытталган.
Кабинеттен кабыл алынган чечимдер өлкөнүн бардык аймагына жетиши керек. Ошондуктан министр райондук билим берүү бөлүмдөрү менен күн сайын байланышта болот. Бүгүнкү жыйындагы жаңы окуу жылына карата даярдык арын алды. Түздөн түз укук коргоо органдарына бергиле, андай директорлорду кармабагыла. Мамлекеттик саясатка каршы чыкса бир күн кармабагыла. Агартуу министрлиги 12 жылдык билим берүү системасына өтүүнүн алкагында окуу китептерин жаңылоонун улантууда. Бүгүн министр жаңы окуу куралдарын даярдап жаткан эксперттер менен дагы жолугушту. Ваш 600 сейчас мы ждем тоже 671 тысячи из Российской Федерации. В ближайшие дни достанется, доведут, мы их доставим в школу. Быйыл жалпы 4.829.610 нуска окуу куралы басылып чыгып мектептерге жеткирилди. Алардын катарында англис тили, математика, табигый илимдер жана алипе боюнча басылмалар бар. Өзүңүздөр билгендей, бул жаңы китептер 12 жылдык билим берүүнүн өзөгүн түзөт. Бул жаңы китептердин эң негизги өзгөчөлүгү бул 1-класстан 12-класска чейин бир түзүм болуп кирип, анан алар окуу методикалык комплекси болуп саналат. Анын ичинде окуучу үчүн окуу китеп, иштептери жана мугалим үчүн методикалык колдонмо. Окуучунун колуна жеткен ар бир китептин артында чоң эмгек жатат. Алгач авторлор жана адистер даярдаган материалдар басмаканага жеткирилип, андан соң окуу куралына айланат. Бүгүн Учкун басмаканасында дагы жаңы окуу жылына карата дептерлер жана табигый илимдер боюнча материалдар басылууда. Бул окуучунун иштептери. Ушул жерде пайдаланат иштейт, мурун берчи эмес. Окуу китеби көрдүңүзбү? Улам предмет классы жогорулаган сайын тереңдетиле баштайт бул жерде. Ал эми 10-11 класска келсеңиз, мугалимдин колдонмо китеби 700 баракка чейин. Ар бир сабакты кандай өтөт, бардыгын көрсөтүп турат. Аты жөнүн баарын мына президентибиз коюп берди. Бактылуу балдар болсун, ынтымактуу эл бололу, белек болсун, сезим, акыл айдап бүтүндөй. Жаңы китепти колуңузга алгандан кийин эң биринчи эмнесине көңүлүңүздү буруп атасыз азыр? Мазмуну, анан жаш өзгөчөлүгүнө карагып да мындай кызыгуу чакыра турган китеп болуш керек. Азыркы болсо естественно знание 6-класска чыгарып атабыз, анан 1-класстын иштептерлерин чыгарып атабыз. Азыркы учурда 660 миң нускасы менен жана 93 миллионго сомго китеп даярдалып атат. Салттуу билим берүү менен катар Кыргызстанда алгачкы мамлекеттик туңгуч онлайн мектеби ишке кирди. Анын ишмердүүлүгү менен агартуу министри Догдуркул Кендирбаева жеринен таанышты. Долбоор 2258 окуучуну камтып 43 класс түзүлгөн. Окутуу кыргыз жана орус тилдеринде санариптик платформа аркылуу жүргүзүлүүдө. Эң маанилүүсү бул жакшы контент тартышыбыз керек балдар үчүн. Ошондуктан эки форматта, ар кандай түрдүү форматтарда видеолорду тартканга аракет кылып, ошондой ар кандай кылып жасадык. Бул жерде кыргыз тилинде подкасттарды тарталы деп дагы пландаштырып атабыз. Сапаттык курамын көрсөтөбүзбү? Канча өлкөдөн, анан ден соолук курамы боюнча. Вот ошол боюнча азыркы учурда биз статистиканы азыр платформаны оңдоп атабыз. Доктор Шошена анткени азыркы учурда бизде мына ушундай гана статистика бар. Баланын общий саны ушундай болчу. Кандай балл, активность ар бир класстын ичиндеги, канчасы кирди, канчасы дисквалификация болду, анткени көп жолу чыкса автоматически программа буларды дисквалификация кылды. Сабактан калтыргандарды автоматтык түрдө киргизбей коет. Киргизбей коет. Кайра суранат, кайра кирет элем, окуйт элем деп. Дегендер бар. Мектептин өзгөчөлүгү чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандарынын балдарына дагы билим алуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Ошондой эле ден соолугунун абалы же турмуштук жагдайына байланыштуу мектепке бара албай калган окуучулар үчүн дагы жеткиликтүү. Бул жерде окуй турган балдардын өзүнүн контингенттери бар. Ошонун негизинде алат, каалаганда ала албайт бул жерде. Себеби ата-энеси ошол справка ошонун баарын онлайн жүктөйт. Эгер туура эмес болсо автоматтык түрдө ыргытат тиги жерде. Билим сапаты программа жана китеп менен гана чектелбейт. Шарт дагы маанилүү. Ошондуктан күндүн экинчи жарымы курулуш жүрүп жаткан билим берүү объектилерине багытталды. Кавралин жаткырасыңарбы? Сметада азыр планера деп астында. Ламинат үн чыкпайт, ооба. Бул жерде светтерибиз, жарыктарыбыз аз болуп атат. Каяктан кирет свет? Эми ушул дополнительно дагы светтерди коебуз да, капталынан. Мындан тышкары мектеп 21 санариптик долбоору тууралуу дагы маалымат берилди. Бул жерде президентибиздин демилгеси менен
Сбер 21 мектеп ачылат. Бул биринчи Кыргызстанда инновациялык бетме-бет деп коет, мугалими жок мектеп болот. Бүткөндөн кийин бул окуучулар 100% жумуш менен камсыз кылат. Ошондой эле быйыл мектептерде шахмат иримдери пилоттук негизде киргизилүү пландалууда. Президенттин демилгеси менен мына атайын акчасы да бөлүндү толугу менен. 500 мектепте шахмат курстарын, сабактарын өткөрөбүз. Аны үчүн мына ушул жерде мугалимдердин кесиптик квалификациясын жогорулатуу, анан турнирлерди өткөрүү, анан мектептерде окуу программасын барын ошол биздин билим берүү Кыргыз билим берүү академиясы менен биргеликте иштеп чыгып, анан ошого биз даярданып атабыз ушул жерде. Акысыз бардыгы мамлекет төлөп берет акчасын, анан шахмат жабдыктарын баарын алып берет. Негизи эле сиздин иш күнүңүз өтө тыгыз өтөт экен. Бүгүн сиздин Борбор калаадагы иш сапарыңыздын алкагында бардыгын таанышып, көрүп билдик деп айтсак болот. Ал эми ушул аймактарга кантип чечесиз, ошол боюнча айтсаңыз. Аймактарга дагы барам, тынымсыз барып турам. Азыр бизде мындай талаадагы офис жолса полевой мобильный офис деп коет, ошон үчүн бүт шартты түзгөн. Президент бардыгыбызга жаңы комфорттуу машина берди, толугу менен планшет. Бардык мекемелерге машина берди. Каалаган учурда каалаган жерге чыгып, биз онлайн форматта иштей беребиз. Керек болсо жогорку кеңеште маселелер болсо, негизги эмес, ага кошумча маселелер болсо онлайн катышабыз. Ошондуктан биз азыр бардык иштерди жеринде, максимум элге жеринде барып чечүүгө аракет кылабыз. Мына мен бүгүн сиздер менен болдум, түнү менен Ысык көлгө чыгам, эртең ата-энелер форуму Ысык көлдө Бишкектегидей уланат. Кыргызстанда ошол этап башталат. Анан кийинки ушул эле жуманын аягында кыдырып келип туруп мен Түркстанга учам. Ал жерде ОТГ өлкөнүн министрлери кездешет. Андан ары билим берүү системасын баарлашуу, анан кызматташуу боюнча ошол жерде да чоң мындай кездешүү болот. Жалпысынан дагы алдыда билим берүүнүн тармагын өнүктүрүү боюнча негизги кандай пландарыңыз бар, ошол боюнча бөлүшө кетсеңиз. Биздин азыр кийинки мезгилде билим берүүнүн өнүктүрүүнүн негизги башкы планы болуп, кесиптик техникалык окуу жайларынын окуу материалдык базаларын жакшыртуу. Айлыктары баары чечилди. Ошол студенттердин жатаканаларын капремонтторун өткөрүү, анткени бүгүнкү күндө ички эмгек рыногуна биз өтө муктажбыз буларга. Экинчиден, биз мугалимдерди коштоого багытталган методикалык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн, сапатын жогорулатуу боюнча биз өтө чоң трансформация иштерин баштадык. Ошонун аягына чыгабыз. Анан ири мектептерди ирилештирүү, профилдештирүү иштерин баштайбыз. Жөө басуудан башталган күн агартуу министрлигине караштуу дене тарбия, интеллектуалдык оюндар жана аскерге чейинки даярдык борборунун оңдоп түзөө иштерин көрүү менен жыйынтыкталды. Бүгүн биз күбө болгон 10 саат, бул бир күндүн бөлүгү гана. Бирок ушул убакыт аралыгы ичинде миңдеген маселелер каралып, чечимдер кабыл алынды. Алардын ар бири миңдеген окуучунун келечеги менен тыгыз байланыштуу. Бүгүн биз жалпы агартуу министринин бир күндүк иш графигине көз салып, билим берүү тармагынын көшөгү артындагы жоопкерчиликтүү эмгегин көрдүк. Ачык кабинет медиа долбоорунун бүгүнкү чыгарылышы ушу менен соңуна чыкты. Айсана Бакытбекова, Шамен Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек.